Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызмат ордуна сунушталган Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Комитеттин ордусун добушка коем, добуш берип коюңуздар. Рахмат чоң. Кыргыз өлкөсүнүн Малайзиядагы элчиси кызматына барганда биринчи ишим малай тилин үйрөнүү болот деген Бекназаров элчилик кызматка дайындалышын саясий соодалашуу эмес деп эсептейт. Саясий соодалаш, мен өмүрүмдө саясий соодалашка эмесмин. Мен аракеттеги адаммын. Саясатчы болсо да аракеттеги кишимин. Ал эми эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Умбеталы Кыдыралиев Бекназаровдун талапкерлигинин колдогонунун себебин айтты. Азимбек Адаркуловдун кандай сапаттарына өзгөчө көңүл бурдуңуздар? Кандай дипломатка тиешелүү кандай сапаттарга? Мен өзүм ошо мамлекет ушу маселени айтып атканда айттым. Эми Азимбек Анаркулович бул абдан жакшы мындай бар да, бул элдик дипломат да. Ушу кандай элдин жагдайын, кандай элдин кыйынчылыгын, кайсы жакка мамлекетке барыш керек багыттарын жакшы билет да. Белгилей кетсек, Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болору жөнүндө кабар октябрдын башында чыккан. Өзү муну бышыктап, кызматты президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылганын кошумчалаган. Бүгүн 17 декабрда шайлоо мыйзамдарын талкуулаган жыйын болуп өттү. Ага ата мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар, Улуттар биримдиги партиялары жана жарандык активисттер катышты. Буга чейин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси менен чыккан Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев депутаттар эл өкүлү деген статусунан ажырап калды деген пикирин айткан. Нынешние депутаты в законотворчестве достаточно проблематично доказать то или иное. Все руководствуются понятием, выгодно это политической партии или невыгодно, выгодно это политическому лидеру или невыгодно, выгодно это мне или нет. А общество, представительность, это уже, к большому сожалению, депутаты уже потеряли статус представителя народа. Они представляют политические партии. Вернее, лидера политической партии. Хотя они закреплены за каждым за своим участком, проводят мероприятия, получают голоса, но в целом они не представляют народ как избирателя. Они представляют политическую партию. Поэтому мы должны определиться, и вы помогите нам, оказывайте давление. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев шайлоого карата үгүт иштерине байланыштуу Борбор калаадагы көрнөк жарнак илинүүчү баннерлердин баардыгын бир партия сүйлөшүп ижарага алган деген маалымат бар экендигин айтып өттү. Шаардагы билбордтордун баарын бир партия алып, контрагын коюптур. Мына шаардын ичиндеги болгон жанагы телевизорден бере турган и беркинде билбордтор. Жана өмүрөчүк кеш айтып кеткен мыйзамдык, мен да өзүм сөзүмдө айтып кеткен мыйзамдык бөгөттөр деп ушундай кылып коюшубуз керек да. Биз депутаттарга бир кайрылып ушул мыйзамдарды өзгөртүүнү киргизип бериш керек деп талап кылышыбыз керек. Урматтуу жаштар, мына бу жерде отурат, урматтуу бүгүнкү саясий партиянын өкүлдөрү. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мыйзамдагы Уразиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук териштирүү башталып, ага 2 айыпталуучунун келбей калганынан улам соттук отурум жылдырылды. Маалыматка ылайык Абдухалим Райымжанов жана Алмазбек Атамбаев сотко келишкен эмес. Кийинки отурум 19 декабрга жылдырылды. Ал арада 1-май райондук сотунда тарых музейин реконструкциялоо жана Чолпон Атадагы ат майданын калыбына келтирүү боюнча иш каралып башталды. Айыпталуучу Сапар Исаковду алгач сот залына мажбурлап алып келишип, кайра алып чыгып кетишти. Сапар Исаков күчтүү алып келген ыкмаларды айыптап бир канча билдирүү жасады. Ал Сооронбай Жээнбеков менен бир туугандарына карата наразычылыгын айтты. Ал эми судья Марат Сыдыков Исаковду соттук териштирүү тартибин бузгандыгы үчүн залдан чыгарып жиберди. Эске салсак, 10 декабрда Сапар Исаков сотко катышуудан баш тарткан. Ал мындай кадамга барган себебин Бишкек жылуулук электроборбору боюнча Свердлов райондук сотунун маанисиз өкүмүнө байланыштырды. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берүү үчүн келди. Белгилей кетсек, Сулайманов 3 декабрда да сурак берген. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ведомстволор аралык тергөө тобу журналисттик иликтөөдөгү материалдар боюнча сотко чейин көндүрүш ишин улантып жатканын билдирген эле.
Бишкекти каптаган кара түтүндөн улам шаар көрүнбөй калган. Бул тууралуу видео социалдык тармакта тарап, ал бүгүн шаардын чекесинен тагыраагы панорамада тартылганы айтылды. Анда көрүнүп тургандай борбор калаанын үстүн коюу түтүн каптаган. Ал эми видеону тартып жаткан жаран деги бири-бириңерди көрүп жатасыңарбы, тирүүсүңөрбү деп сүйлөп жатканын угууга болот. Буга чейин 29 ноябрда экологдор абанын булгануусу нормадан 6-дан 12 эсеге чейин жогору болуп жаткандыгын билдиришкен. Алар белгилегендей, абанын мындай концентрациясы адамдын дем алуу органдарына абдан зыян. Ошондуктан алар шаар тургундарын медициналык бет кап кийүүгө чакырышкан болчу.